Ассаламу алейкум достор. Баарыңыздарга Агая штатынан чоң жалынды салам. Биз уже 9-чу күн эс алып атабыз. Эртең 10-чу күн болот. 10-чу күнү жумушка чыгалы деп атабыз. Мен азыр атайын паркинг лотко келдим. Бул паркинг лот мурда $140 болчу. Америкада анча-мынча нерселер кымбаттагандан кийин бул паркинг лотту, тракты кое турган жерди кичине кымбаттатып койду. Азыр айына $200 төлөп жатабыз. Мен азыр көптөгөн мекендештер сурап калат, трактын ишин көрсөтпөйсүзбү деп. Азыр деген экскурсия кылып, кызыл машканын ишин сиздерге бир сире көрсөтүп, тааныштырып, андан кийин pre-trip inspection деген экзаменге даярдык нерсени сиздерге көрсөтүп бергенге аракет кылам. Негизи бул этаптан биз өткөнбүз. 2015-жылы мага жаттоонун кереги жок. Менин бая Баткендик иним Нуман 2-3 ай мурун Пенсильвания штатына барып, ошо жактан траковый мектепте окуп, бир 2 жумача окуду го дейм. Анан ошо жактан pre-trip inspection'ди тапшырып, road тестти тапшырып, азыр правасын алып, бир 2 ай болуп калды. Иштеп жүрөт. Ошол Нуман иним мага видео жиберген, сиздерге коюп бергем. Бул трак мектеби Бен Салем деген шаарчада, Пенсильвания штатында. Ошондо мага 8 бет 4 барак pre-trip inspection'ди салып ийген. Мен сиздерге ошол pre-trip inspection'ди окуп берем. Окуп анан трактын кайсыл жерин айтып жатышат, ошону көрсөтүп берем. Анда кеттик, машканын ичин бир сире көрөлү. Андан кийин көптөн бир айтып жүргөн pre-trip inspection'ди тартып коюп, анан эртең жумушка чыкпасам, ата өзүм дагы кыжалат болуп бүттүм. Мына өзүңүздөр көргөндөй достор, биздин паркинг лотту бир айча, бир 2 айча болуш керек жапкан. Анткени бул паркинг лоттун ичинин бүт баарын асфальттайбыз деген. Өзүңүздөр көргөндөй шагыл таш төгүп койду, бирок асфальттаган жок. Анан кайра бизди киргизди. Мына бул жакта көптөгөн трактор турат. Volvo 780 мага абдан жагат, ичи абдан чоң. Биздики болсо 670, ичи кичинерээк. Мыякта мына Freightliner, Volvo, ар кандай түрлүү трактор турат. Көбүн карасаңыздар, Volvo же болсо Freightliner. Ошол тракторду көп айдашат. Анда кеттик достор. Мына кызыл машка турат, бул жакта качан жумушка чыгабыз деп күтүп. Азыр ичине кирели дагы бир сире көрөлү. Негизинен алганда достор, трактын ичин жакшы таза сактаганга аракет кылабыз. Анткени трактын ичи таза болуп, сырты таза болуп турса дагы машина, тракт жакшы жүрүп аткандай сезилет. Анан өзүңө дагы айдаганга мына приятныйраак да. Мен анча-мынча кичине чаңдарын сүрүп, бүгүнкү видеого даярдап койгом. Мына бул жакта деген fire extinguisher деп коет. Бул деген пожар өчүрүүчү нерсе. Полик Freightliner мурдагы трагымдан калган. Мурда ак Freightliner бар болчу. Бул сиденьега мындай жумшагыраак нерсе салып коебуз. Азыр ичине киребиз, бир сире көрөбүз достор. Анча-мынча нерселер менен сиздерди тааныштырганга аракет кылам. Так, мына ушундай. Бул деген биздин рабочий кабинет деп коебуз. 2 ай, 3 ай, 4 ай, 5 ай мекендештер иштеп жүрбөй. Ушундай трактын ичинде жашашат. Муну тамашалап, одна бедрумный квартира деп коебуз. Мына достор, ичи ушундай болот. Бул жака 2 киши иштесе, экинчиси бул жака отурат, бирок эми өзүңүздөр билгендей биз жаңгыз отурабыз. Ичинде дагы полкалар көп. Бул жакта да полкалар бар. Керектүү документтерди сактайбыз. Мыякта 3 полка бар. Анан бая мен сиздерге көп айтам, Америкада иштегенде жанагы колгап керек болот да. Колгаптын эң арзаны жана эң жакшысы ушундай колгап достор. Бул жагы чүпөрөк болот, а бул жагы болсо резина. Эң удобный. Анан одноразовый. Колдоносуңар, такыр болбой алганда ыргытып туруп башкасын колдоно бересиңер. Моундай бир килтеген чоң упаковка.
По-моему, bir магазиндерде bir $5 турат болуш керек. Ошондой, анан safety бездер обязательно керек. Баягы жуг алганы барганда ушундай safety без дейт. Мыякта дагы полка бар, ошо полканын ичинде бизде очки болот. Анан очкиден тышкары мен сиздерге көрсөтүп калам. Мондай каска да алып жүрүш керек. Каска жок болгондо кээ бир жерден жумуш жүк бербей коюшу мүмкүн. Андан тышкары достор, мондай менде мини компьютер бар. Бул ар кандай ошибкалар болгондо ушул компьютер менен ошибкаларды алып, эмне катачылык кетип атат, эмне ошибка бар, баардыгын көрсөтүп берет. Бул менен дагы регенжин кылса болот, жана деф деген системаны. Бул жагында болсо полка, кийим сала турган 2 полка бар. Бул жагында болсо мен сиздерге айтам, ар дайым микроволновка бар. Тамактын бүтүп барын ушул жерден ысытып жейбиз. Бул жакта болсо холодильник, мини холодильник, бирок холодильниктин ичи пока пустой. Эртең Кудай буйрса жумушка чыгаарда продуктуну толтурабыз. Анан кетебиз. Моякта полканы алып салгам. Бул жака мен аккуратный чакан 1, 2, 3, 4, 5 көздүү кичинекей полка коюп койгом. Мыяка кагаз, анча-мынча запчастарды салабыз. Бул жагы болсо эмне? Бул жактан болсо артында жатканда көп программалар жазса болот, жылытса болот. Бул жакта болсо светтери. Бул жакта бир свети бар. Бул жакта экинчи свети бар, үчүнчү свети бар дегендей. Төргө биздин Кыргызстандын желегин желбиретип тагып коебуз. Үстүңкү полкага 2 киши болгондо бирөөсү үстүнө жатат, бирөөсү ылды жагына жатат. Бирок мен жаңгыз иштегендиктен бул полкага ар кандай керектүү нерселерди коюп коем. Лежак деп, мына трак бузулуп калганда ушуну жаткызып алып, астына киргенге удобный, бочокторго суу алып коебуз. Ама тренглес деп коет, ичинде деген жанагы тракты оңдоп калганда, жолго токтоп калганда ошо тренглес 3 болот, ошону коюшубуз керек обязательно. Кызыл 3 бурчтук. Трейлерди биз болсо тазалаганда мен атайын ушундай нерсе сатып койгом, үйлөтүп. Муну бир жолу зарядка кылып койгондон кийин трейлердин ичин бир 5-6 жолу тазалаганга болот, достор. Ошондой. Анан мондай суюктук болот. Мына дизель тоңуп калбаш үчүн ушундай суюктукту биз деген 2ге бөлүп, бул жактагы бачокко бирди, бул жактагы бачокко бирди куюп, анан үстүнө дизель коюп койсок, кышында тоңбойт. Өткөндө өзүңүздөр билесиздер, 2-ни алгам, бирөөсүн колдонгом, бирөөсү калды. Ушундай, достор. Бул жагы болсо дорожка салып койгонбуз. Асты карпет. Бул жагы болсо өзүңүздөр көргөндөй бышык материалдан жасалган. Ушундай чакан. Ичи одна бедрумный квартира деп коебуз. Ушул жерде 2 жумача иштеп, 2 жумача жатып, эс алып, уктап жүрөбүз. Мына астында дагы ар кандай тазалагычтар бар. Ар кандай керектүү нерселерди коробкага салып коебуз. Могу майды дагы өткөндө колдонгом, бирдемени тазалаш керек болуп. Ар жакта ботинка, сатинкаларды коюп коебуз. Бул жака кофе коебуз. Кофени бая мен көп ичпейм, кээ бирлер күн сайын кофе ичип турушат. Лотбук деген нерсени сиздерге көрсөткөм. Бизди могу лотбук деген башкарып турат. Ошондой мына рабочий куртканы кийдик. Азыр pre-trip inspection'ди кандай кылабыз, экзаменге кандай даярданабыз деп көрсөтөбүз, достор. Башка эчтеке деле жок, эми керектүү нерселер өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жакта болсо моякты кээ бирде ачып койсок, ичинен аба кирип турат. Мына бул жагында да бар. Ушундай, достор. Кызыл машканын ичи ушундай. Кыскача экскурсия болду. Анда кеттик, достор. Pre-trip inspection'де жана айткандай,
Мен жаттаган жокмун, мага бул нерсенин кереги жок. Биздин башыбыздан баардыгы өткөн. Мен ошол Нуман иним жиберген pre-trip inspection деле окуп, анан ошо трактын кайсыл жери айтылып атат, кандай айтыш керек деп айтып бергенге аракет кылам. Же болбосо азыр мен сиздерге кыскача түшүндүрүп берейин. Трак жумушуна кантип экзамен тапшырат, бүткөндөн кийин кантип жумушка кириш керек, кыскача айтып берейин. Андан кийин экзаменге даярдыкты баштайлы, достор. Америкага келгенде баягы көп мекендештер грин карта утуп келип атпайбы, аларга жеңил болот. Алар деген бир айдын ичинде social security'син, грин картасын алып алышат, баардык нерсеге даяр болот. Анан Чикагонун өзүндө, примерно мен көчө күнү Нурбек иним менен түз эфир өткөргөм. Чикагонун өзүндө бир жуманын ичинде сиздер даярданып туруп права алып койсоңуздар болот. Жөнөкөй праваны бир жуманын ичинде алып койсоңор болот. Ошол праваны алгандан кийин эле трака экзамендерди баштасаңыздар болот. Экзаменди тапшырыш үчүн сиздерге жөнөкөй права керек болот. Social security карточкаңар керек болот. Ан же болсо разрешение на работу, же болсо грин карта болсо эле гаиге барасыздар дагы, менин жөнөкөй правам бар, мен трака экзамен тапшырайын дедим эле деп туруп, аяктан 3 экзамен тапшырыш керек компьютерден. Биз тапшырып жүргөн учурда 2015-жылдары күнүгө бирден эле экзамен тапшырчубуз. Например, bir günü varıp General'da tapşırıp koyuçuğuz, ikinci günü varıp Airbag'de tapşırıp koyuçuğuz, üçüncü günü varıp durup Combination degende tapşırıp koyuçuğuz. Ar bir egzamin tapşırgan çayın $5 төлөчүбүз. Азыркы учурда менин билишиме жараша bir günde varıp durup 3 egzaminde tapşırıp koysa болот. Өткөндө дагы ошо Нуман иним айткан, мен деген Чикагодан Гайга барып туруп эле bir günde 3 egzaminde tapşırıp koydum деп. Ошол экзаменде тапшырып бүткөндөн кийин атайын пермит берет траковый мектепке. Ошол траковый мектепке Чикагода жашагандар Чикагодан деле тапшырса болот, бирок аякта деген толук 1 ай окуш керек экен. Ошон үчүн Пенсильвания штатынын Бенсалем деген жеринде биз деген адресин дагы телефонун дагы бергенбиз. Ошол жерге барсаңыздар бир 2 жума окуса эле болот экен. Аяка баргандан кийин күнүгө жата турган жери бар экен. Күнүгө $25 төлөп, тамагын ошол жактан даярдап, ошол жактан 2 жума окуп, трак айдаганды үйрөнүп, астыга берип, артка бергенди, ал жактан дагы мында шаарга чыгарат экен, жолго чыгарып айдатып, ар кандай фигуралар жасатканды үйрөткөн, анан жана pre-trip inspectionга даярдайт экен. Ошентип туруп анан экзаменди аяктан тапшырып коюп полностью. Анан аяктан временный 2 айлык права берет. Бүттү, кете бересиңер. Тааныштарыңар болсо, ошол досторуңардын тааныштарыңар менен тракта иштесе, алар менен чыгып, бир 2 жума, 3 жумага чыгып, 2 айлык убактылуу права менен көрүп келсеңер болот. Американы кыдырып, чогуу айдасаңар болот. Анткени деген жаныңарда профессионал уже иштеп жүргөн бала болсо, силер деген 2 жумалык временный права менен айдап, гаи токтотуп калса, жана полицейский токтотуп калса, түшүндүрүп бересиңер. Мен мына 2 айлык временный праваны алдым, азыр үйрөнүп атам. Кудай буйрса пластик картам бир 10-15 күндө келип калса, анан мен жумушка орношоюн деп атам деп. Анан ошол Пенсильванияга, например, баратканда, траковый мектепте окуйм деп баратканда, обязательно медицинский справка алып алыш керек. Ар бир трак айдоочусу медицинский справка алып турабыз. Бул медицинский справка 2 жылга жетет. 2 жыл бүтөйүн деп атканда кайра ар кандай клиникаларга барып, ошо эски справкаңарды көрсөтсөңөр эле өзлөрү билет. Анан баардык ден соолукту бир сыйра текшерип, ар кайсы жерде ар кандай, мен ар дайым айтам, ар кайсы штат өзүнчө мамлекет. Ошондой справканы алыш үчүн, например, Нью-Йоркто 150 болсо, Агайда, например, 100, Чикагода 120 дегендей. Ошол справка обязательно болуш керек. Анан права келет, пластиковый права келгенден кийин азыр жумушка орношуш жеңил. Көптөгөн кыргыз мекендештердин да компаниялары ачылган, ошолорго чалып, мен ушундай права алдым, сиздерге жумушка кирейин дедим эле десеңер, алар деген ошо праваңардын копиясын алып алат. Алып туруп анан иншуренске отургузат. Анан силерге чалат. Силерди жумушка алабыз. Силер деген медкомиссия өткүлө деп, драг тест деп коет да, наркотикке текшерет. Алар өзлөрү жумуштарын баарын бүтүрүп берет. Силерге просто адрес берет, ошол жака барасыңар, медкомиссияны өтөсүңөр. Болду, ал заключениясын ошол компанияга жиберип, акчасын $26 бу, аны да компания төлөйт.
Анан бир күнү баары даяр, жумушка чыкканга даярсыңар, келгиле дейт. Анан договор түзүп, ал компанияга барып болду. Анан эми башында бир 2 жумача иштеш керек. 1-2 жумача. Кыздар болсо, биздин карындаштар иштейин деп калса, 1 айга чейин, 2 айга чейин жакшылап үйрөнүп, иштеп, жүк алганды, жүк бергенди, вестейшн, заправка кылганды, көп нюанстар бар да. Бардык нерсени билип алгандан кийин, анан отдельно трак бергиле деп айтсаңыздар, трак, трейлер беришет. Компания драйвер болгондо эчтеке төлөнбөйт. Бардык нерсени компания бүтүрөт. Силер просто майлыжга же болбосо жанагы процентке иштейсиңер. Азыркы учурда 30%ке чейин төлөйт. Кээ бирөөлөр 25, 28, 30%. Аны ошентип жөнөкөй компания драйвери болуп иштесеңиздер, достор, жумасына мен көп мекендештер менен сүйлөшүп турам. 2000, 2000ден 2500ге чейин таза пайда чыгышат. Таза пайда менен чыгат, ошо. Анан айына 8000, 9000, 10000 доллар таап, кийинчерээк кааласаңар, аренда кааласаңар, кийинчерээк кааласаңар бир ошол эле компаниядан тракты сатып алып, анан өзүнчө овнер болуп иштесеңиздер, анан акырындан зарплата көбөйүп кете берет. Мен ар дайым ачык эле айтып жүрөм зарплата боюнча. Мурда Украина согушу башталганга чейин жакшы болчу, 20дан өйдө болчу айына пайдасы. Азыркы учурда где-то 12 болуп калат, 13, 14, 15 болуп калат. Бул деле Кудайга шүгүр. Анда кеттик, достор. Мен толук сиздерге укмуш 100% дагы маалымат бербесем дагы, бир сыйра чала учук болсо да көрсөтүп койсом, сиздерге кичине ориентировкага жардамы тиет деп ойлойм. Бул видео абдан узун, узакка созулчу видео болуп калат болуш керек. Ошон үчүн мен деген бул видеодо музыка коюп, кооздоп, дрон учуруп, убара болбой эле коюн, монтажды деле көп жасабой эле коюн. Эң негизгиси сиздерге маалымат бериш керек, достор. А так мына дрон учурабыз десек, мына мен дрондун бүт баарын алып койгом, буякачы. Алып келгем, а может дрон учурсамбы деп, анан убара болуп дрон деле учурбай эле коелу. А так эртеңкиге кете турган сок-поктордон кичине алып койгонбуз. Мага телефон керек. Телефондон азыр мен сиздерге мындай окуп анан көрсөтүп турам. Достор, pre-trip inspection'ды баштайлы. Бирок сиздер кийин траковый мектепке барганда бүт бардыгын инструктор көрсөтүп чыгат. Pre-trip inspection'ды башынан баштап аягына чейин кабинанын ичине отуруп бардык нерселердин бүт баарын көрсөтөт. Мен кичине эстегениме жараша жана Нуман иним жиберген pre-trip inspection бул 4 барак, 8 бет. Ошону сиздерге болушунча айтып бергенге аракет кылам, бирок менден да катачылыктар кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен сиздерге заранее айтып коеюн. Мен 2015тен бери уже канча? Уже 8-нчи жыл кетти. Көп нерселерди да унутуп калышым мүмкүн. Pre-trip inspection болгондо траковый мектепти сиздер бүтөсүздөр дагы. Анан ошол траковый мектептин трагы менен экзаменге барсаңар болот. Же болбосо өзүңөрдүн досуңардын трагы менен барсаңар болот. Самое главное, силер барасыңар. Баргандан кийин очередке турасыңар. Сиздердин очеред келгенден кийин анан бул жакта американец инструктор, экзамен ала турган киши, экзаменатор бул жакка келет. Анан давай башта дейт. Башта дегенде биринчи эмне кылышыңар керек? Эң биринчи тракты ушинтип түз алып келип түз жерге коесуңар. Анан деген тракты өчүрүп туруп, монтип ачкычты алып келип туруп, инструкторго көрсөтүп туруп, анан айтыш керек обязательночи. My key is in my pocket. Nobody can drive my truck деп айтып туруп, ачкычты көрсөтүп туруп, анан чөнтөгүңөргө салып коюшуңар керек. Бул деген обязательно айтыла турган нерсе. Анткени сиздер деген бул нерсени айтпай калсаңар, экзаменден кулап калсаңар мүмкүн. Анткени деген бул деген безопасность биринчи очередте да. Силер ачкычты алып туруп чөнтөгүңөргө салып коесуңар. Андан кийин келгенде эң негизгиси унутпаш керек. Эч нерсени унутпаш керек. Анан деген переживать этип, мандараж болуп, анан көп нерселерди унутуп калып, анан унчукпай калган абдан жаман. Унчукпай калганда инструктор деген дополнительный суроолорду бере баштайт. Ошон үчүн инструктор дополнительный суроо бербесин десеңиздер, булар деле тажап бүткөн.
анан көп нерсе сурабайт. Силер деген аккуратно эрежеси менен эле башынан аягына чейин айтып берсеңер, инструктор жаныңарда угуп жүрө берет. Анан деген бул жакта деген англисче билбеген балдар деле pre-trip inspection'ды башынан аягына чейин жакшылап жаттап, анан аккуратно айтып берип койсо, инструктор вообще кийлигишпейт. Анда кеттик, pre-trip inspection башталганда, достор, эң үстүнөн баштап ылдыйды көздөй айтабыз. Эң үстүндө мына clearance light деп атабыз. Көрдүңүздөрбү? Трактын үстүндө 5 кичинекей лобойдун үстүндө 5 лампочка турат. Ошол лампочка жөнүндө башталат. Эң биринчи ошо clearance light деп айтасыңар, not cracked, not broken, amber color деп айтасыңар да. Меники деген бүт баары иштейт, сыныгы жок, трешнасы жок. Баягы түсү дагы как положено турат деп айтылган нерсе да. Экинчиси windshield көтөсүңөр да. Windshield деген бул деген лобой айнекте windshield деп айтабыз. Ылдый түшүп туруп, windshieldты көрсөтөсүңөр колуңуздар менен. Көрсөтүп туруп анан айтасыңар not cracked more than 1 inch дейсиңер. Анткени мияка таш баштар тиет, анан анча-мынча трешналар болушу мүмкүн. Меники дагы көрүп атасыздарбы? 1 2 3 4 1 5 6 жери бар. Таш керип тийгенде анча-мынча кичине мындай жаракалар бар. Ошо жарака деген 1 инчтен чоң болбош керек. Ошон үчүн not cracked more than 1 inch деп айтасыңар. Анан общий my windshield not broken, my windshield clean, sticker up to date деп айтасыңар. Айнекти тазалай турган нерсени айтасыңар. My windshield wipers in good condition, no broken деп айтасыңар да. Secured деп айтасыңар. Андан кийин engine hood деп айтасыңар. Мына engine hood деген бул деген engine-ди жаап турган бул капот. My engine hood not damaged, in good condition, securely locked деп айтасыңар да. Эчтеке жаракасы жок, ордунда турат, катуу бекилген деп айтасыңар. Андан кийин radiator grill деп айтылат. Могу radiator grill деген бул деген капоттун астындагы решетка. My radiator grill secured not broken in good condition деп коесуңар. Андан кийин hood mirror дейсиңер, ошо күзгүнүн жанына келип, анан ошол бая капоттун күзгүсү да. Бул деген hood mirror clean, not damaged, adjusted to driver деп айтып коесуңар. Бул деген бул ошо айдоочуга түздөлгөн, эчтеке жаракасы жок, бүт баары таза деп айтып коесуңар. Анан headlights. Headlights деген бул деген биздин фаралар. My headlights clean, not broken, high and low beam work properly деп айтасыңар. No water inside. Бул деген ближний свет, анан дальний свет. Бүт баары сыныгы жок, бүт баары жакшы, ичинде суусу жок деп фара жөнүндө айтасыңар. Андан кийин turn signal деп бул бурчунда деген эме бар да. Turn signal деп коет же four-way flasher деп коет да. My turn signal and four-way flasher clean, not broken, amber color, work properly деп айтып коесуңар. Ошо менен бүтөт. Андан кийин бамперди көрсөтөсүздөр. Бамперди көрсөттүрүп, my bumper well secured, not damaged, no missing parts or bolts деп айтып коесуңар. Ошо менен бүтөт. Андан кийинки license plate деп бул номер жөнүндө айтасыңар. My license plate well secured, clean, up to date деп айтып коесуңар. License plate'тен кийин биз минтип башында айтса болот, же болсо азыр айтсак болот. My truck unit straight деп айтыш керек. Straight, түз турат депчи. No leaning to left or right side деп айтыш керек. Мен деген трагымдын бул деген suspension system деп коет да. Түз турат депчи, мына трагым түз турат деп айтыш керек. Анан деген no leaking деп айтыш керек. Вот, under my truck, under engine and transmission clean, no leaking oil деп айтыш керек да. Under my truck clean деп айтып коесуңар. Анын үчүн деген могу мотордун астынан, анан трансмишинден май акпай эле менин трагымдын асты таза деп айтасыңар. Бул деген бир нече бөлүктөн турат. Бул жак бүтөт. Андан кийин биз деген
Passenger side өтөбүз, бул жакка өтөбүз. Ал үчүн деген биз капотту ачабыз. Кээ бир штаттарда капотту ачпайт. Мен көп жигиттерден уккам, Флоридада капотту ачпайт. Пенсильванияда, Нью-Йоркто капотту ачат. Капотту ачарда бутуңарды могул жерге коюшуңар керек. Мына капотту могул жерге, бутуңарды моякка коесуңар, мага деген могу мешет этип атпайбы? Могу жок болот да көп трактордачы. Бул эликтерден сактай турган нерсе. Анан ачарда деген бутту могу жакка коюшуңар керек, анткени деген белге күч келбеш керек. Обязательно коесуңар да анан капотту могу жерде атайын любой трактыкы ача турган жери бар, ошо менен опа деп тракты ачасыздар достор. Ачкандан кийин бул драйвер сайт ар жагы болот, бул пассажир сайт бер жагы, ушак жакка келесиздер. Келип туруп негизинен деген ар кандай трактор болот атпайбы? Меники Volvo, кээ бирөө Freightliner менен барат, кээ бирөө International, кээ бирөө Peterbilt менен барат. Анан кээ бир запчастьтары, кээ бир, например, деген fuel filter деген меники бер жагында турат. Например, Freightliner-дыкы ар жагында турат. Кээ бирөөнүкү деген air filter деп коет, бул деген жанагы эме воздушный фильтр. Бул бер жагында турат, кээ бирөөнүкү ар жагында турат. Негизинен алганда пассажир сайтка келгенде ар жакта жок нерселер бар да. Например, бул жакта турат, ар жакта жок. Ушуну айтасыңар. Могул бер жакта турат, бирок ар жакта жок. Ошонун баардыгын айтасыңар. Эгер ар жакта дагы, бер жакта дагы бир запчасть же болсо бир элемент эки жакта тең окшош болсо, анда аркы драйвер жактан айтасыңар да. Например, дөңгөлөк бул жакта да бар, ар жакта да бар. Мыякта деген амортизатор бул жакта да бар, ар жакта да бар. Мыяктан деген пассажир жактан айтпай деле койсоңор эчтеке болбойт. Ар жактан айтасыңар. Ошон үчүн деген бул жакка келгенде мен Нуман иним жиберген нерсени көрдүңүздөрбү? Ошону окуп айтып атам. Пенсильванияда ушундай экзамен тапшырат экен. Бул жакка келгенде эмне деп турат? Пассажир сайтка келгенде радиатор деп турат да, радиатор, мына радиатор турат да, радиатор, not cracked, not broken, well secured, no leaks, hoses attached, no cut, no leak деп айтыш керек да, радиатор жөнүндө. Анан деген бул радиатор support деп турат да, бул деген поддержкасы. Поддержка болгондо ана болт солтторду көрсөтөсүңөр. Болт солтторду көтөрүп, мыякта эмне деп жазылып турат? No missing bolts, secured, bushing good condition деп турат. Ошентип айтып коесуздар дагы, андан кийин мыякта radiator fan деп турат. Мына радиатор fan деп туруп, мону көрсөтөсүздөр, достор. Мына radiator fanге келгенде, my radiator fan blades not cracked, not broken, not missing, work properly деп айтып коет экенсиздер. Андан кийин coolant tank дейт. Coolant tank дейт. Coolant tank анда могу экен анда. Coolant tank деген бул экен. Муну сиздер көрсөтөсүздөр дагы, аны айтасыздар. My coolant tank well secured, not broken, antifreeze level between minimum and maximum, kept secured, hoses attach, no leaks деп коет экенсиңер да. Мына hoses деген шланг деген сөздөр да. Ана kept деп коет, ошо kept деген secure деп айтат экенсиңер. Эчтек жактан антифриз акпай эле мына hosesтердин бүт баарын көрсөтөсүздөр, мына колуңуздар менен көрсөтүп коесуздар. Coolant tank. Андан кийин water pump дейт. Water pump да. Water pump'ты көрсөтөсүңөр дагы. Not broken, no leaks, no missing bolts or parts дейт экен да. Belt driven деп коет экенсиңер. Анан турбина дейт. Мына турбина бул жакта, ар жакта жок да. Мына турбинаны көрсөтөсүздөр. Турбинаны көрсөтүп well secured, no damage, no leaks деп коесуңар. Анан турбина air intake дейт. Турбина air intake деп воздух келет да. Ушуну көрсөтөсүңөр го дейм. Турбина air intake well secured, no damage, no leaks, clamp secured дейт. Клемптердин бүт баары эме бекилип турат. Нормальный бекилип турат. Андан кийин windshield washer reservoir дейт. Биздики windshield washer reservoir деген аркы жагында болуп калат да. Кээ бир трактыкы бер жагында, кээ бир трактыкы ар жагында. Ошон үчүн мыякта болбогон үчүн айтпайбыз, ар жакка өткөндө айтып коебуз. Windshield washer reservoir kept secured, no leaks, hoses. Мына мен сиздерге көрсөтүп коеюнчу. Windshield washer reservoir ар жакта жок да. Ошон үчүн деген кийин бул жакка өткөндө айтасыңар да. Мына windshield
washer reservoir cap secured дейт. Mo крышкасы бекилген, no leaks, hoses, no cut, clamps, tightly secured деп. Муну көрсөтүп коесуңар. Андан кийин frame дейт да. Frame дегени бул деген эң негизги могу рама болуш керек. Раманы көрсөтөсүздөр да айтасыздар да. My frame, no extra holes, no bend, no illegal weld, no missing bolts or parts деп. Муну көрсөтүп коесуңар. Front tires дейт. Бул деген tires мыякта бар, тиякта бар. Мыяктан айтпай эле койсоңор болот. Муну да тактап берет тияктанчы. Мен мындай видеону узун кылбай эле коеюн. Андан кийин driver side дейт. Мына driver side'ка өтөбүз, достор. Мына driver side'ка келгенде мен деген бая дөңгөлөктү бер жака буруп койдум. Ичиндегилерди көрсөтүш үчүн сиздерге мына баардык нерселер көрүнүп турат да. Ошон үчүн деген бул жака келгенде дагы Нуман иним жиберген баягы pre-trip inspection'де radiator деп турат да. Radiator not cracked, not broken, well secured, no leaks деп туруп радиаторду кайра бул жактан айтып койсо болот экен. Андан кийин radiator support, no missing bolts дейт. Могу радиаторду кармап турган support деген поддержка да. Анан ошо болтторун көрсөтүп коесуздар. Alternator дейт. Мына alternator көрүнүп турат. Alternator mounted properly дейт. No missing bolts or parts, belt driven дейт. Wipers good condition дейт. Мына alternatorду көрсөтөсүңөр. Андан кийин engine oil дейт. Engine oil. Моякта да engine oil. Engine oil болгондо cap secured, no leak, oil level between minimum and maximum, check level with dipstick дейт. Ошондо dipstick деген могу да, dipstick деген бул деген май куя турган жер, крышкасы, dipstick болгондо силер деген чөнтөгүңөргө бир ак кагаз салып, же болбосо мояка бир эмени коюп койсоңор болот, экзаменге чейинчи бир тряпочканы коюп койсоңор болот. Мону чыгарасыңар дагы бир сире тазалап туруп, кайра салып туруп, мояктан көрсөтөсүңөр, что level деген максимум менен минимумдун ортосунда турат деп. Мен сиздерге эми айтып берип атам, болушунча кичине эме болсун депчи, представление болсун деп. Андан кийин air filter дейт. Air filteриңер көрдүңүздөрбү? Тиякта турат. Ар жактан айтып койсоңуздар болот. Эгер air filter бул жакта болсо, кээ бир машинаныкы бул жактан айтмаксыңар. Air filter must be clean дейт, no damage, good condition and secured дейт. Анан air compressor дейт. Air compressor тетигил жерде да биздечи ошо ар бир air compressor, воздушный компрессор деп атпайбы, ошону көрсөтөсүңөр. Air compressor and power steering fluid pump дейт. Well secured, no air leak дейт. Gear driven, no missing bolts or parts дейт. Мен туура эмес да айтып калышым мүмкүн, эми силер өзүңөр билесиңер. Эмеден тракыл мектептен окутат. Fuel filter дейт. Көрдүңүздөрбү? Мен деген Freightliner айдагам да. Freightliner айдаганда fuel filter мыякта болчу да. Fuel filter мыякта жок болгондуктан жанагы passenger site'та айтып атканда силер fuel filter деген могу да. Fuel filter. Ичинде деген баягы дизелден фильтри болот, ана мыякта урүйүн болот. Ошондо минтип айтып коюшуңар керек да. Fuel filter дейт. Fuel filter well secured, no leak деп айтып коесуңар. Анан steering system дейт. Steering systemге өтүп атабыз. Бул деген steering system азыр мен мыяктан катачылыктарды кетириши мүмкүн. Мен деген power steering reservoir дейт. Могу болуш керек деп ойлоп атам да. Power steering мыякта деген баягы рулдун бая бура турганда эмне деп коет? Бая жумшагыраак бурулат го. Ошонун майы куюлган могул жерде. Power steering reservoir дейт. Well secured, cap secured дейт. Cap деген моңсу да. Бураган жери. Мыякта май куюлат. Cap secured, oil level between minimum and maximum, hoses attached, no cut, no leak, clamp, tightly secured дейт. Меники азыр май болуп калыптыр. Мунун үстүндөгү бая pre-trip inspectionга баратканда силер тракты даярдап, бүт баарын таптаза кылып коюшуңар керек да. Май болбош керек. Ана мону чыгарып туруп, левелин көрсөтөсүңөр. Максимум менен минимумдун ортосунда турат дейт. Андан кийин steering gear box дейт. Steering gear box могу болуш керек да.
steering gear box деген могу. Mounted properly, no missing bolt or part, hoses attached, no cut, no leak дейді. Андан кейін steering linkage дейді. Pitman arm, drag link, steering arm, tire rod дейді. Ошолордун бүт баары болуш керек. Ошолордун бүт баарын айтып атканда, монтип көрсөтүп, мына монусундагы, мына монусу дагы бир запчасы, дагы бул бир запчасы. Мына мояка чейин алып келишиңер керек да, мо жерге чейин алып келишиңер керек. Айтып беришиңер керек. Айтып атканда эле ушуларды кармап коесуңар. Андан кейін steering shaft or steering column дейді. No damage, no bend, no more than 10 degrees or free play дейді. На мо болуш керек да, мо деген, например, 10 degrees or free play дейді. Монтип айтып атканда монусун эки жака шалкылдатып коесуңар. Анан деген universal joints дейді. Properly grease, well secured, no free play дейді. Кайсынысы болду экен? Монусу молары го дейм. Молары монтип кармап коесуңар. Front steer axle дейт. Front steer axle мо болуп калат. Ал жөнүндө деген no damage, well secured, no loose дейт. Ошону көрсөтүп коесуңар. Андан кийинки front suspension деген эмеге өттүк. Front suspension деген бөлүккө өттүк. Мияка spring mount дейт. Мына мияктан окуп атам. Spring mount дейт. Spring mount деген мол жери да. Мо рессордун бекилген жери. Spring mount well secured, no to the frame дейт. Көрдүңөрбү? Мындай основной фреймге бекилген дейт. Not cracked, not broken дейт. Мына мол жерди айтасыңар. Бул деген азыр деген эмеге өтөбүз. Leaf spring дейт. Not cracked, not broken, not shifted дейт. Мону көрсөтөсүңөр. Андан кийин U-bolt дейт. Мына U-bolt деп тетигил жерде. Мына тетигил жерде мо рессорлорду бекитип турбайбы? U-bolt дейт. Ошо U-boltду көрсөтөсүңөр. U-bolt well secured to the front axle дейт. Көрдүңөрбү? Axle. Мо axle биринчи аксылга U-bolt менен катуу бекилип турат деп ошону көрсөтөсүңөр. Анан shock absorber дейт. Shock absorber деген бул деген амортизатор. Мына амортизаторду колуңар менен көрсөтөсүңөр. Not broken, no leak, good secured, bushing in good condition деп туруп көрсөтүп коесуңар. Андан кийин достор, мен деген дөңгөлөктү буруп койдум деп атпайм, атайынчы. Front brake өтөсүңөр да. Front brake деген часть өтөсүңөр. Front brake болгондо hoses and lines дейт. Мояка кеткен деген бүт шлангтардын бүт бары, мына шлангтарды колуңар менен кармашыңар керек. Hoses and lines, no cut, no air leak, not cracked деп айтасыңар да. Бүт бары жакшы, эч кандай майсай акпай эле, мына кесилген жерлери жок деп айтасыңар. Brake chamber дейт. Мына brake chamber деп коет да, brake chamber. Brake chamber will secured, no damage, no missing parts, no air leak дейт. Ушуну көрсөтүп айтасыңар. Slack adjuster and push rod дейт. Мо эменин бер жагы brake chamberдин бер жагы slack adjuster and push rod, no missing parts, not broken, not damaged, no more than 1 inch of free play at the push rod with the brakes released дейт. Мону айтып атканда ушуну көрсөтөсүздөр достор. Андан кийин биз деген drum көтөскөнбүз. Drum дейт. Drum деген дөңгөлөктүн ишин көрсөтөсүңөр. Inside, in outside, not cracked, not broken, no oil leak from inner oil seal дейт. Мону көрсөтөсүздөр. Андан кийин brake shoes. Brake shoes not cracked, not broken, no less than 1/4 inch in thickness дейт. Жакшылап окуп айтам. Мо brake shoes'тарды көрсөтөсүңөр. Мо brake shoes'тарды көрсөтөсүңөр. Анан деген мына мен мияктан окуп атам да. Неудобно болуп атат да. Бир колум менен камераны да кармап атам, телефонду да кармап атам. Жазуулары да кичинекей экен. Эки жака эметсем дагы которулуп кетип атат. Өйдө жака, ылдый жака. Так, биз деген front tires көтүп атабыз. Front tires деген бул астыңкы дөңгөлөктөр. Tires деп турат, not cut, no flat, no bubbles, no
no recap. Protector dips at less 432 tire pressure around 100 PSI дейді. Мұндағы сілер жаттайсыңар. Ештекесі кесілген емес, бүт бар кондициясы жақсы, ана моу емесі. Үсті жағын көрсетесіңар дағы. Protector depth at less 432 деп тұр, мұны көрсетеді екенсіңар. Анан рим деген бұл деген диска. Рим no bend no welt деп айтады екенсіңер. Анан lug nuts дейді. Lug nuts деген бұл бурамалары да. Мен деген мондай неме тағып қойғам да. Lug nuts дейді. Так, lug nuts all present and tightly secured, no rust around, no shiny metal дейді. Shiny metal. Ушынты айтасыңар. Андан кейін hub деп айтасыңар. Hub well secured, no oil leak, bolt secured деп айтасыңар. Болттарын бүт бары қармалып тұрады. Мияқтан хабтан ештеке май ақпайлы. Air valve дейсіңер. Air valve моу. Air valve no air leak дейді. Metal cap secured, straight дейді. Андан кейін mat flap good and secured, no cut дейді. Ошаны менен бүт өткен. Мен дағы баяғы кейбіржелерін тура емес айтып алсам кешірім сұрайын. Көп бөліктен тұрады. Абдан да суық болып атады. Қолының бары қалшылдап. Driver side of the truck деп жазып қойып тұр. Мияқта кейінгі бөлік өтіп атабыз, достар. Мияқта window деп тұрады. Мұны көрсетесіңер. Window деп қолыңар менен көрсетесіңер. Window must be clean, not broken, secured деп айтасыңар. Андан кейін mirrors дейді. Мына mirrors деп күзгіні көрсетіп тұрып, mirrors no crack, must be clean, adjusted to driver деп айтасыңар. Анан door дейді. Бұл ешікті айтасыңар. Lock дейді. No damage, no free play, good condition дейді. Ешікті ашық тұрып, мына мо жерлеріндегі көрсетші керек та. Мо жерлерін көрсетші керек. Андан кейін доордан кейін handle дейді. Мына handle'ды көрсетесіңер. Мына қармағыш да кейбіреуінікі сыртында болады. Eski машиналардікі. Біздікі болса қармағыш мо жерде тұрады. Handle good and secured деп тұрады да. Анан side light дейді. Side light деп тұрып, моны айтасыңар. Side light деп. Бұл қапталдағы еме да, поворотникті күлчет еткенде мияқтан да күйет. Side light дейді. Four-way flasher деп қойса болады. Not cracked, not broken, amber color деп айтады екенсіңер. Анан steps өтеді екенсіңер. Steps no grease, must be clean, well secured, not damaged деп қойды екенсіңер. Анан strips дейді. Мо stripстер деген мо болуш керек та. Мо stripстер. Мо стриптер, резинкалар. Strips well secured, good condition. Ана fuel tank өтеткенсіңер. Fuel tank деген мояқта fuel tank. Біздікі де қапқар олып кіріп олып қалды. Мұнда тазалық керек. Fuel tank well secured, no fuel leak, kept secured дейді. Good condition. Мына деген fuel tanktен емесі бұрағычы well secured дейді. Ошо менен бұл части да бүтті. Так, ешігін жауып қоғыстағы. Андан кейін біз деген трак менен трейлердің ортосына келет екенбіз. Трак менен трейлердің ортосына келгенде back window дейді. Біз деген артқы терезе дейді. Бізде спальник бар да, көрдіңіздер? Мояқа деген орды тұрады. Ошаяқа деген терезе салып қойса болады. Атак мо спальнигі жоқ. Екелі киши отырған трактор бар. Арқасында терезе болады. Ошо back window дейді. Not cracked, not broken, clean дейді. Таза, ешқандай емесі жоқ дейді да. Сынығы жоқ, трешнасы жоқ дейді. Андан кейін work light дейді. Work light деп моны айтабыз. Мұны деген кечінде күйгізіп қойып іштейбіз. Work light well secured, not cracked, work properly дейді. Андан кейінкісі air brake lines дейді. Air brake lines дейді. Трак менен трейлерде ушундай 3 шланги туташтырып турат. Экөө воздушный, бирөөсү болсо электрический. Air brake lines дейді. Red emergency дейді. Бұл emergency, blue service дейді. Көгі сервис, бұл болсо emergency. Not cut, no air leaks дейді.
Көрдүңүздөрбү? Glad hand дейт. Well secured, no air leak, rubber seal must be soft дейт. Glad hand. Бул glad hand мына монсу. Glad hand могу жери да. Electrical cable дейт. Green дейт. Көрдүңүзбү? Green жашыл светте болот. Not cut, locked дейт. Бул уже ордуна отурузулган дейт. Good condition дейт. Airbag дейт. Мына airbag монун астында деген airbagтер болот. Airbag well secured, not cut, no air leak дейт. Меники дагы ошо баягы анча-мынча кырсыктан кийин да кичине кыйшыйып калды да, мыякты оңдогондон кийин анан бул ордуна келет. Анан drive shaft дейт. Drive shaft деп мону көрсөтөсүздөр. Drive shaft деген бул деген редуктор деп коем, не деп коет, мо drive shaft'ты көрсөтөсүңөр. O bend no damage дейт экен. Андан кийин universal joints дейт. Properly greased, well secured дейт. Гриз болгондо аяк деген майланган дейт. Анда тетигил жери болуш керек дейм да, ошонун башы болуш керек. Так, андан кийин catwalk дейт. Catwalk деген моолар болуш керек. Catwalk дейт. No broken, no damage, well secured, no grease дейт. Но баса турган жерлер. Steps дейт. Мо steps дейт. Мо steps деп бут менен чыга турган жерлерди must be clean, well secured, no damage дейт. Андан кийин frame. Бул деген основной жанагы эмне деп коет? Основной мо frame. No extra holes дейт, no bend, no illegal weld, no missing bolts, parts дейт. Ушу жөнүндө айтасыңар. Андан кийинки battery дейт. Battery деген баягы аккумулятор кээ ушул жерде болуп калат. Анан air tank дейт. Air tanktер дагы кээ бул жакта болуп калат. А биздики монун астында. Муну көрсөтүш үчүн достор, могу жерди ачат экенбиз. Ачып туруп анан могу болуп атат да. Батарея дейт. 4 аккумулятор болот да биздин насоста. No corrosion дейт, well secured, no leak, virus good condition дейт. Бүт эмелер проводдордун бүт баары жакшы, болтордун баары бекитилген, коррозия жок дейт. Андан кийин air tank дейт. Air tanktен бизде 3. Air tanktен 3. Мыякта air tank жөнүндө well secured, no air leak, hoses attached, no broken, no air leak дейт. Ана муну шашпай бекитип коебуз. Ошон менен бүт өткөн дагы кийинки часть деген coupling system дегенде айтат экенбиз. Coupling system дегенде биз уже 5-чи дөңгөлөктө ушул жерге келет экенбиз. Анан бул жактан деген инструктор жаныңарда эле жүрө берет. Силердин аркаңардан эле угуп жүрө берет. Эгер бүт баарын аккуратно айта берсеңер. Самый главный алда эле карабайт. Колуңар менен самый ошол жакты көрсөтүшүңөр керек. Платформ дейт. Платформа. Эме 5-чи дөңгөлөк отурган бул платформа, көрдүңүздөрбү? Платформа. Платформаны көрсөтөсүздөр дагы. Well secured to the frame дейт. Основной фреймге деген жакшы отурулган дейт. Not cracked, mounting bolts not missing дейт. Көрдүңүздөрбү? Көптөгөн болттор менен бекилет да. Бүт баары ордунда турат дейт. Fifth wheel дейт. Fifth wheel деген 5-чи дөңгөлөк. Fifth wheel properly greased дейт. Майланган дейт, жанагы солидол менен. No gap between fifth wheel and trailer apron дейт. Trailer apron деген үстүндөгү катуу металл экен да. Trailer apron дейт. No damage дейт. Трейлердин астындагы катуу металл no damage дейт. Анан release handle дейт. Көрдүңүздөрбү? Мону тартканда биз уже тияктан деген бекилип турган жери ачылат. Анан биз деген трейлерди баягы лендинг гирди ылдый чүрүктүрүп тракты астыга айдап кетебиз. Ошону айтып атат. Тарта турган жерди release handle lock дейт. Бекилген дейт. Бер жака чыкпай ар жагына кирип турат дейт. Locking pin and quarter pin дейт. Ал деген 5-чи дөңгөлөктө кармап турган ичинде атайын пиндер болот да. Ошолордун бүт баары lock дейт. Бекилген дейт. Анан аягында мол жерге келесиздер дагы. Көрдүңүздөрбү? 5-чи дөңгөлөктүн ичи деген бекилип турат. Ошол жакты lock
jaws дейт экен да, lock jaws closed around kingpin and kingpin is not bent дейт. Кийинки бөлүк деген rear axle suspension деп атат да. Эки дөңгөлөктүн ар жагына барып ортосуна туруп айтса болот, же болсо арт жагын эле айтса болот. Spring mount дейт. Spring mount деген рессорлордун бекилген жери. Мояктан көрүнүп турат. Ошону айтасыңар дагы well secured to the frame дейт. Not cracked, not broken дейт. Бул деген основной эмеге бекилген, болттордун баары ордунда турат. Leaf spring дейт. Leaf spring деген мояктан көрүнөт экен. Leaf spring деп бул деген рессорлорду айтып атат. Көрдүңүздөрбү? Тетигил жерде рессор азыр караңгы болуп да көрүнбөй атканда рессорлорду leaf spring not cracked, not broken, not shift деп турат да. Ордунан жылып кеткен жок, бекилип турат дейт. U-bolt дейт. Ошол рессорлорду бекиткен мындай U-bolt бар. Ошол экөөнү мына колуңар менен көрсөтүп туруп айтасыңар U-bolt will secured to the frame axle деп турат. Анан shock absorber деп турат да. Эми shock absorberди каяктан көрсөтсөк болот? Shock absorber дейт. Shock absorber көрдүңүздөрбү? Мо артында турат, тетигил жерде, анан могул жерде да shock absorber деген бул амортизаторлор. Shock absorber дейт, not broken, no leak, bushing in good condition деп турат. Анан airbag көрдүңүздөрбү? Моякта airbag бул дагы амортизаторлорго жардам берет, өйдө көтөрүп, ылдый көтөрүп. Airbagдин астында да болот, анан артында да болот да, могул жерде. Мына shock absorber деп буяктан эме көрүнүп турат, амортизатор. Анан airbag деп турат. Мына airbag will secured, not cut, no air leak, support in good condition деп турат. Airbag mounts дейт. Airbag mounts дегени бул эмнеси болду экен гана? Airbag mounts properly mounted, secured and not damaged дейт. Анан torsion bar дейт. Torsion bar деген моого дейм. Torsion bar well secured, no bent, not broken дейт. Көрдүңөрбү? Мыякта деген сварка болбош керек. Могу airbag отурган жер бышык болуш керек дейт. Достор, ошондой. Анан кийинки нерсеге өтсөк, кийинкиси деген rear axle brakes дейт. Эми кайсыл жерден көрсөтүш керек? Мен дагы көп болду. Мен деген ичине киришим керек болуп атат да. Кайсы жерден жакшы көрүнөт? Же башты мояка салып туруп эле, тиги инструктор мыяка силер менен чогуу кирбейт да. Анан айта бересиңер да. Мыякта деген эмнелер айтылат экен? Hoses and lines дейт. Мыякта деген шлангылар да. No cut, no air leak, not crack деп жаттайсыңар. Brake chamber дейт. Эми brake chamber каяктан көрсөтсөк болот brake chamberди? Мына brake chamber деп жанагы астыңкы дөңгөлөккө окшош мына могу рессордун астында brake chamber турат да. Ошол brake chamber дейт. Well secured, no damage, no missing parts, no leak, no air leak дейт. Андан кийин slack adjuster, мен астыңкы дөңгөлөктү көрсөткөндө көрсөткөм. Колуңар менен ылдый эле ошак жакты көрсөтүп айта берсеңер болот. Slack adjuster and pushing rod дейт. No missing parts, no broken, no damage, no more than 1 inch of free play with the brakes released дейт. Анан drum дейт. Drum деген могу дөңгөлөктүн ичин көрсөтүш керек. Not cracked, not broken, no oil leak from inner all seal дейт го. Намон drum деп мыяктан да кантип көрсөтөм билбейтем да, камера мененчи. Неудобно болуп атат. Дөңгөлөктүн ичин көрсөтөсүңөр. Андан кийин brake shoes дейт. Brake shoes деген эми ал деген тормозной колодкаларда. Аны да колуңар менен көрсөтөсүңөр да. Not crack, not broken, no less than 1/4 inch in thickness дейт го. Thickness дейби. Ошентип эми траковый мектепке барганда дагы окуйсуңар. Мен негизи көрсөтүп коетам. Андан кийин rear track tires дейт. Аз кийинки пунктка өтөбүз. Могу дөңгөлөктөр жөнүндө сөз кылабыз азыр. Dual tires дейт. Бул двойной да. Dual tires дейт. The same size дейт. Экөөнүн деген размери бирдей болуш керек. Мо эки дөңгөлөктүн размери бирдей болуш керек. The same pressure дейт. Ичиндеги давлениясы бир болуш керек. Not cut, not flat,
No bubbles that between tires must be clean. Between rims no gap and space дейді. Короче, екі дөңгөлөктің ортасында ешқандай лишний нәрсе болбош керек. Андан кейін tires дейді. Бұл дөңгөлөктөр жөнінде айтабыз. Любой дөңгөлөктү көрсөтүп туруп, tires деп protector dips at less 232. Tires pressure around 100 psi дейді. Моныкі деген білесіңер бе? Астыңғы дөңгөлөктү көрсөтүп атканда 432 болчу. Мыякты колсо 232 болот экендагы. Ичиндеги давлениясы 100 psi деп туруп, анан кээ бирөөлөр жанагы атайын ченегичтерди чөнтөгүнө салып коет дагы. Анан деген тиягынан давлениясын көрсөтүп, мына 100 psi деп көрсөтөт. Анан рим дейт. Эми рим болгондо бул рим. Мына могу рим деген бул дискасы, достор. Рим дейт, inside, outside, no bend, no weld, no broken дейт. Эч кандай сварка жок болуш керек. Бүт бары кондиция эмеси, состояниясы жакшы болуш керек да. Лагнат дейт. Лагнат деген мына болттор. Лагнат дейт, all present and tightly secured, no rust around, no shiny metal дейт. Хап дейт. Мына хапты мен мону менен жапсалгам, көрүнбөйт, атак хап көрүнүп турат. Хап well secured, no oil leaks, bolt secured дейт. Air valve дейт. Air valve деген баягы мына үйлөткүч жери. Үйлөткүч жерин колуңар менен көрсөтөңөр дагы. Straight metal cap secured, no air leak дейткенде mat flap дейт. Mat flap деген мына могу эмеси. Брызговиги. Mat flap good condition and secured not cut дейт. Анан back lights on track дейт. Арткы эме баягы лампочкалары well secured not broken must be clean дейт. Clean. My back lights clean деп койсо болот. Анан трейлер driver side дейт. Эми могу трейлер жөнүндө айтылат экен бул жакта. Трейлерди айтканда front trailer board дейт го. Астын көрсөтөсүңөр дагы. No damage, no holes дейткенсиңер. Left side of trailer дейт. No damage. Намо трейлердин капталы бүт бары жакшы состояние дейткенсиңер. Clearance light, not cracked, not broken, amber color дейт. Көрдүңүздөр, үстүндө деген жана габаритный эмелердин лампочкасын көрсөтүп ушуну айтасыңар. Андан кейін reflectors дейт. All present and shiny дейт. Shiny деген сөз не болду екен? Reflectors. Бұл кечинде күйүп турат да. Бүт бар таза болуш керек, ордунда туруш керек. Landing gear дейт. Мына landing gear деп туруп айтабыз да, бул деген трейлердин буту. Мына могун алып туруп анан бураганда бул түшөт. Бул landing gearдин кармагычы. Landing gear fully paste, not damage, no missing bolt. O parts дейт. Landing gear handle дейт. Lock дейт. Бүт бары бекип турат дейт. Андан кейін side lights дейт. Side light not cracked, not broken, amber color дейт. Side lights деген бұл ошо трейлердин капталындагы лампочкасы. Сыныгы жок, свети сапсары, ордунда турат, таза. Frame of trailer дейт. Frame of trailer. Frame of trailer каяктан көрсөтөбүз? Frame of trailer деген моунун астындагы, мына көрдүңүздөрбү? Могу frame. Трейлердин астындагы фреймдер да. Так, frame of trailer, no extra holes, no bend, no weld, no missing bolts, parts дейт, cross member in good condition дейт. Мына ушулар да. Трейлердин асты. Андан кейін air brake lines under the trailer дейт. Монун астын көрүп атасыздар. Бул деген астында деген эмелер кетет. Шлангтар кетет да, воздушный шлангтар. Ошо шлангтарды көрсөтүп туруп, no cut, good and secured, no air leak at less 18 inch of the ground дейт. Бул деген 18 инч жерден көтөрүлүп туруш керек экен, жерге тийип салаңдабай. Ошондой достор. Анан деген трейлер suspension дейт. Трейлер suspension болгондо трейлерди деле ошондой эле айтылат. Мунун астына кирип, трейлердин астына кирип, достор,
Suspension болгондо мыякта деген трейлердин астына киргенде spring mount дейт. Will secure it to the frame, not cracked, not broken дейт. Leaf spring дейт. Leaf spring дейт. Мыяктан деген leaf spring эме да. Leaf springдерди көрбөй атпайбы мыяктан. Leaf spring деген жана астыңкы дөңгөлөктө бар болчу да. Trailer suspension дейт. Leaf spring not cracked, not broken, not shifted дейт. U-bolt дейт. Will secure it to the rear axle дейт. Torque rod дейт. Will secure it, no broken. Түшүнүксүз болуп калды да. Мыяктан деген рессорлор жок да, мыяктан мен көрбөй элем да рессорлор. Амортизаторлор бар, 4 амортизатор, shock absorber деп айтса болот. Мыякта болсо airbag'тер бар. Airbag'терди жана астын айтканда айтпадык, ошолор жөнүндө айтып койсо болот. Так, trailer brakes дейт. Trailer brakes болгондо трейлердин тормозу дейт. Трейлердин тормозу деле ошондой айтылат да. Air tank дейт. Мына air tank деген тетил жерде турат. Чоң атайын бачок болот. Air tank well secured, no air leaks, hoses attached, no cut, no air leak дейт. Hoses and lines дейт. Мыякта шлангылардын бүт баарын көрсөтө берсе болот, достор. Hoses and lines, not cut, no air leak, not cracked дейт. Brake chamber дейт. Мыякта да brake chamber бар. Brake chamber мыяктан көрүнбөй атат, мына могу жерде жана мен деген астынан көрсөтпөдүмбү? Brake chamber деп. Ошол brake chamberди көрсөтөсүңөр дагы. Well secured, no damage, no missing parts, no air leak дейт. Slack adjuster, ошол brake chamberдин астындагы эле колуңар менен көрсөтүп, no missing parts, no broken, no damage, no more than 1 inch of free play at the push rod with the brakes. Release 90 degrees at the push rod with the brake applet дейт. Ушинтип жатташ керек экен көп нерселердичи. Drum дейт. Drum деген дөңгөлөктүн ичин көрсөтүш керек. Outside, inside, not cracked, not broken, no oil leak from inner, oil seal дейт. Brake shoes, not cracked, not broken, no less than 1/4 inch in thickness дейт. Белдин баары ооруп чыкты. Отуруп тияка мияка секирип атып. Анан трейлер tires дейт. Көрдүңүздөрбү? Көп нерселерди айтып беришиңер керек. Ушулардын баарын жатташыңар керек. Кагазыңар болбойт, эчтекени каратпайт, артыңардан тиги жүрө берет инструктор. Анан деген мыякта деген трейлердин дөңгөлөктөрүн кайра кайталашыңар керек экен. Астыңкы дөңгөлөктөргө окшош болот. Мыяктан трейлердин эмеси dual tires дейт. Dual tires болгондо двойной дөңгөлөк да. No cut, no flat, no bubbles between tires must be clean, between rims no gap дейт. Ортосунда эчтеке жок болуш керек. Tires жөнүндөгү protector dips at less 2.32 экен да. Тигиникиде 2.32 болчу. Астыңкы эменики трейлердин арткы дөңгөлөктөрү. Tire pressure around 100 psi дейт. Мунуку дагы ичиндеги давление 100 psi болуш керек. Rim inside, outside, no bend, no weld, not broken, lock nuts дейт. Бул бурамаларын көрсөтөсүңөр. Lock nuts well secured, no oil leaks, bolt secured дейт. Air valve жана үйлөткөн жери. Air valve straight metal cap secured, no air leaks дейт. Mud flap дейт. Good and secured, no cut дейт. Бул mud flap деген арткы деген эмеси. Брызговиктери. Андан кийинки части деген back of the trailer экен да. Back of the trailer дегенде clearance light, not cracked, not broken, red color дейт. Clearance light диякта clearance деген башында 3 лампочка болот. Кээ бирөөнүкү 5 болот. Ошолордун баары кызыл цветте болуш керек экен. Состояниясы жакшы, күйүп атат, иштеп атат деген. Reflectors дейт. Reflectors дагы мыякта да бар да. Көрдүңүздөрбү? Могу эмеде күйүп турган, караңгыда күйүп турган reflectors all present and shiny дейт. Back door, арткы эшиктер no damage lock дейт. Арткы эшиктердин бүт баары damage жок, жабылып турат дейт.
step bumper дейді. Step bumper монысы. Step bumper will secure it, no damage and must be at less 18 inches of the ground дейді. 18 inch өйді көтеріліп тұрыш керек, жерге тибей дейді. Back lights дейді, артқы емелері, светтері, must be clean, not cracked, not broken, stop and turn lights work separately дейді. Бұл деген жаңағы turn lights work separately дейді. Stop менен анан баяғы бұрыла тұрған лампочкалар отдельно иштейт дейді. License plate дейді. License plate да бар да мектачы биздики. Мына көрдүңүздөр бе? License plate дейді. Well secured, must be clean, up to date дейді. Андан кейін мунун жанында лампочкасы бар, бул да күйөт. License plate light дейді. Good and secure, works properly дейді. Ана мияка эмне деп жазып коюптур? Right side of the trailer and truck same as the left side дейді. Бул жагын айтып бериш керек. Кейбирөө айтпай эле кой деп айтышы мүмкүн, жанагы экзамен ала турган. Анткени деген ар жагын полностью айтпадыңарбы? Бул жакка чыкканда деле точно ошону кайталайсыңар. Right side between trailer and truck дейді. Is house system will secure it, no damage, no leak, no black soot дейді. Бұл деген жанағы түтін шыққан жерін айтып қойып кеткенсіңер. Бұл оң жағына барғанда трейлердің артында болады. Air dryer дейді. Will secure it, no damage, hoses attached дейді. Лампочкалар текшеріш үшін біз деген please help me to check my lights деп айтыш керек. Ошентип айткандан кейін экзамен ала турган киши теге артында туруп турат. Силер деген мындайынан барып эменин ичине киресиңер, кабинаның ичине киресиңер. Кабинаның ичине киргенден кейін тияқта экзамен алып аткан киши анан кол менен көрсөтөт. Давай, светиңди күйгүз дейт. Анан светти күйгүзөсүң, анан тормозду бас дейт. Анан тормозду бассаң тияктан стоп сигналдар күйөт. Анан деген left turn сигнал, right turn сигнал дегенде оң жака, сол жака бурсаңар артын бүт барын бүт светтерин барын текшерет. Анан экзаменатор деген астыга келет. Трактын астына келип турган мияктан дагы давай светиңди күйгүз. Оң жақ поворотты күйгүз, сол жақ поворотты күйгүз деп анан бүт лайттардын барын, жана светтердин барын текшерип бүткөндөн кийин анан мындайынан келип туруп анан силердин жаныңарга кабинага отурат достор. Анан кабинага отургандан кийин ичинде деген жанагы брейк системди анан полностью көрсөтүп беришиңер керек. Pre-trip inspection'ден акыркы кадамдарына жетип калдык. Бизде да кеч болуп кетти. Жаман көрүнүп калышы мүмкүн, бирок ушул видеону аягына чейин тартканга аракет кылам. Көптөн бери тартайын деп эле, жарым жылдан бери аракет кылып жүрөм. Анча-мынча туура эмес айткан жерлер болсо кечирип койгула. Мен дагы көптөн бери бул нерсеге кызыкпайм деме. Экзамендердин баарын тапшырып бүтүп иштеп жүрөбүз да. Экзамен тапшырам деген балдарга бул өтө керектүү нерсе. Акыркы этабы биз деген келип кабинага отурабыз. Кабинага отургандан кийин экзамен ала турган киши жаныбызга келип отурат. Анан баардык айткан нерсенин баарын кунт коюп угуп отурат. Ошондо катачылык кетирбей, биринчиден отурганда эле биз деген seat belt дейт. Мо ременди тагынышыбыз керек дагы. Айтабыз, my seat belt not cut, good condition, and lock дейбиз. Анткени деген мыягы бекилди да. Бекиле турган жери бекилди. Андан кийинки айта турган жер fire extinguisher. Fire extinguisher деп өртөчүчү нер могул жерде отурат. Биз колубуз менен көрсөтүп коебуз дагы. My fire extinguisher secured, fully charged, sticker up to date деп айтабыз. Андан кийинкиси болсо 3 reflective warning triangles дейбиз. Жана мен сиздерге көрсөткөм. Бул деген бул аварийный ситуацияда бая кечинде күйүп туручу 3 бурчтукту көрсөтөбүз. Анан айтабыз my 3 reflective warning triangles good condition and secured деп айтабыз. Fuse box and extra fuses деп моякта предохранительдер болуш керек. Дополнительный баягы аварийный предохранительдерди моякка салабыз дагы анан тигиге көрсөтүп коебуз экзамен ала турган кишиге. Андан кийин window дейт. Window деп туруп биз могу терезени көрсөтөбүз дагы ылдый өйдө түшүрүп коебуз. My window must be clean, not broken, go up and down деп көрсөтөбүз. Андан кийин мыякта мен окуп атам.
Нуман иним жиберген нерсени mirrors дейбиz. Mirrors деген мияктагы бир күзгүнү, тияктагы бир күзгүнү көрсөтүп туруп айтабыз. My mirrors no cracked, clean and adjusted to me. Же болсо adjusted to driver деп. Андан кийин door дейбиz. Door'ду көрсөтүп, эшикти көрсөтүп туруп my door locked, no damage, no free play деп туруп эки жакка дергать этип коебуз. Андан кийинкиси биздики windshield. My windshield no cracked, more than 1 inch, no broken. My windshield clean дейбиz да, sticker up to date дейбиz. Анткени деген бул деген лобовой айнекте анча-мынча трешина болушу мүмкүн. Ошол трешинанын чоңдугу 1 инчтен өйдө чоң болушу мүмкүн эмес. Бул жакта көрдүңүздөрбү, кичинекей менде да трешина бар. Ошол деген 1 инчтен чоң болуп кетсе, анда бул лобовойду алмаштырыш керек болот. Анан windshield wipers in good condition work properly дейбиз. Көрдүңүздөрбү? Анан деген монтип иштетип койсок болот да, мынтип иштетип туруп суусун чачып койсок болот. Достор, ошондой. Андан кийинки частьтарга өтө берели. Мен дагы бул жактан эметип атам, dashboard turn key on position дейт. Бул деген биз деген мындай күйгүзүп коет экенбиз. Күйгүзүп туруп, анан дегенти экзамен ала турган кишилерге приборлордун баарын көрсөтүп чыгышыбыз керек. Мыякта болсо headlights, high and low beam work дейбиз. Мыяктан деген светти күйгүзөбүз. Мына мыяктан деген дальний, ближний деп көрсөтөбүз. Андан кийинкиси turn lights right and left деп туруп, сол жака, оң жака лампочкаларыбыз иштейт дейбиз. Wiper switch and washer деп туруп. По-моему, мону дагы бир жолу иштетебизби? Андан кийин бизде four-way flasher деп туруп, мыякта аварийканы иштетебиз. Аварийканы иштеткенде, мына өзүңүздөр көргөндөй, аварийка иштегенин экзаменатор көрүш керек. Анан start engine дейт. Бул деген start engine деген бул моторду иштетебиз дагы. Анан деген гейджтердин баарын приборлорду көрсөтө баштайбыз. Мыякта болсо water temperature gauge деп туруп, мыяктан деген суунун эмесин приборун көрсөтөбүз. Around 170-200 degrees деп айтат экенбиз. Oil pressure gauge around 460 psi дейт экенбиз. Могу деген майдын эмеси приборун көрсөтөбүз. Анан mileage gauge дейбиз. Mileage gauge'ти көрсөтөбүз. Андан кийин tachometer gauge, speedometer gauge, volts gauge дейбиз. Around 12 foreign volts дейт экенбиз. Fuel gauge деп айтат экенбиз. Баягы дизель куйганда баягы канча уровеньди көрсөтөт, аны көрсөтөбүз. Андан кийин air pressure gauge дейбиз. Мыякта деген эмелер бар да. Биринчи анан экинчи воздушный приборду көрсөтөбүз. AC and heater control дейбиз дагы. Мыякта деген эмени иштетебиз. Көрдүңүздөрбү? Кондиционер иштеп атат. Ошону көрсөтөбүз. Анан brake buttons дейт. Gear shift деп туруп, бул деген эмени көрсөтөт экенбиз. Скоростка сала турган. Steering wheels деп туруп, муну рулду көрсөтүп туруп, more than 2 inch or 10 degrees of free play деп туруп, эки жака дергать этип коебуз. City horn деп туруп, бул деген жакта кишилер жүрөт, бассам болбой калат. Бул деген шаардын ичинен бере турган сигналды басабыз. Андан кийин highway horn деп туруп, бул катуу сигналды басабыз. Баягы жолдон берүүчү сигналды. Кээ бирөөнүкү болсо трактордо көбүнчөсү могул жерден тарта турган болот. Volvo'нуку болсо мыягын эле басабыз. Андан кийин brake pedal деп туруп, brake pedalды көрсөтөбүз. Gas pedal деп, gas pedalды көрсөтөбүз. Cap lights деп туруп, анан муну күйгүзүп өчүрүп коебуз. Андан кийинкиси floor must be clean деп туруп, жерди көрсөтүп коебуз. Мына колуң менен floor must be clean. Биз азыр негизги бөлүккө келдик. Air brake test дейт да. Биз деген сервис, брейкти, трейлер брейк, анан трак брейк дегендерин бүт баарын текшеребиз. Анын үчүн деген биз деген turn key on дейт. Lights and buzzer on дейт. Биз, например, деген биз от алдырабыз. От алдырганда биз деген үндөр чыгып атат. Анткени биз деген 60 psi'дан ылдый турат биздикичи. Анан биз деген мыяктан деген start engine дейт.
and build up pressure 225 psi by pressing gas pedal at 1500 rpm дейт. Аңылдатып биз деген 1500-ге чейин оборотты чоңойтуп туруп биз воздухту толтурушубуз керек. Воздух деген могу эки эмеде прибордо 125-ге чейин жетиш керек. Governor is on when truck sneezes дейт. Put truck in gear and truck turn on engine дейт. Мен деген что-то put truck in gear and turn off engine дейт. Мен деген мен скоростка дыга салышым керекпи? Анан деген turn off engine дейт. Анда мен деген мону скоростка дыга салып туруп, анан тракты өчүрүп, ачкычты кайра күйгүзүп коем. Андан кийин turn key on дейт, push brake button дейт. Например, могу эки эмени трейлер паркинг менен трак паркингти басып кой дейт. Андан кийин push brake pedal and hold дейт. Көрдүңүздөрбү? Мен ылы жакта тормозду басып турам. Wait for 1 minute дейт. Air pressure drops no more than 1 psi дейт. Мен басып турганда мен деген воздухум 4 psi'дан көп кетпейле деп мен деген экзамен ала турган кишиге айтат экенмин. Start pumping brake pedal дейт. Көрдүңүздөрбү? Мен деген жанагы могу тормозду кечке басып атканда 60 psi'дан ылдый түшөт. 60 psi'дан түшкөндө меники деген светтерим күйүп калды. Ошондо push brake pedal and hold it. Wait 1 minute, air pressure drops no more than 1 psi дейт. Start pumping brake pedal дейт. 60 psi'дан өткөндөн кийин warning lights and buzzer turn on дейт. Continue pumping brake pedal дейт. Мен эме кечке басып атам, моякта деген эки неме азыр пух деп туруп атып чыгыш керек. Көрдүңүздөрбү? Экөө тең тарс деп атып чыкты, анткени системада воздух калбай калды. Андан кийин start pumping, continue pumping brakes дейт. Between 40 and 20 psi brake buttons pop out дейт. Могу көрүңүздөр, бүт баары чыкты. Put truck in neutral дейт. Мен деген нейтралга кайра койдум. Коюп туруп start engine дейт. Кайра деген воздухту биз деген 125-ке чейин толтурушубуз керек экен да. 125-ке толтуруш үчүн деген биз деген педалды кайра 1500 оборотко чейин апарып 125 psi'га чейин толтурушубуз керек. 60 psi'га чейин үн чыгып атат, лампочкалардын баары күйүп турат. Азыр 60-тан өткөндөн кийин могу үн деген өчүш керек, светтер өчүш керек. Анан системага 125 psi'ды толтурабыз, достор. Өзүңүздөр көргөндөй, светтердин баары өчтү. 60-тан өткөндөн кийин звук дагы чыкпай калды. Андан кийин мыякта жазылып турат: Start engine and build up pressure 125 psi by pressing gas pedal at 1500 rpm дейт. Азыр басып турам, өзүңүздөр көргөндөй 1,5 оборотто воздухту толтуруп атам. At 60 psi warning lights and buzzer turn off дейт. Мен деген ушуну айтышым керек да. 60-тан өткөндөн кийин мен деген мыякта лампочкаларым өчтү, андан кийин үн чыкпай калды деп. Governor is on when the truck sneezes дейт. Air pressure is good. 125 болду. Air pressure good дейт. Анан check trailer brakes дейт. Check trailer brakes дегенде put truck in gear дейт. Мен деген дыга койдум. Анан release yellow bottom дейт. Могу деген сары трейлердин паркингин басып атам. Андан кийин бул жакта эмне деп жазылып турат, достор? Акыркы этаптары кичине чыдаңыздар. Move slowly дейт. Мен акырын деген тормозду кой берип, газды басканда, мына трак астыга жылайын деп атат, бирок жылбай атат. Truck and trailer don't move дейт. Менин трак менен трейлерим жылган жок дейт. Мына газды бассам дагы жылбай атат. Return yellow bottom дейт. Мына астыны көздөй
артты көздөй кайра сарыны тартып кой дейт. Check track brakes дейт. Put track in gear дейт. Мен кайра мун деген скоростка салдым, Дга салдым. Андан кейін release red bottom дейт. Мына трактын эмесин тормозун бастым. Move slowly дейт. Мен акырын кичине астыга жылсам, мына трак жылбай атат. Мына жөрүк айтат да, жылбай атат. Truck and trailer don't move, return red bottom дейт. Мен кайра бул эмени тартып койдум. Трейлердин, трактын эмесин, тормозун кайра тартып койдум да, муну нейтралга салдым. Check service brake дейт. Release both bottoms дейт. Мен деген экөөнү тең бастым. Трейлери менен трактын тормозун кайра бастым. Move slowly дейт. On feet дейт. Например деген кичине астыны көздөй айдай баштадым да анан деген push brake pedal дейт. Бул эмени педалды басып атам. Анан трак токтоп калды. Truck and trailer stop дейт. Return both bottom дейт. Active parking brake дейт. Мына экөөнү тең кайра тарттым, муну нейтралга койдум. Put truck in neutral дейт. Койдум. Air brake test finish дейт. Болду. Андан кейін ушундан кейін эле экзаменатор бүт барын бүттү. Анда давай айда дейт. Анан шаардын ичинен айдайсыңар, чоң жолдорго чыгасыңар. Анан бүт барын жакшы айдап келгенден кийин келет дагы, анан жакшы тапшырдың, үй пас экзамен деп тур, анан силерге деген кайра өзүнүн кагазын жазып берет. Ошол кагазды алып алып, анан деген ГАИге барасыздар. ГАИге баргандан кийин силерди сүрөткө тартат, акчасын төлөйсүңөр. Временный 2 айлык праваны берет сиздерге. Анан силердин пластик праваңар үйгө бир 2 жуманын ичинде, 3 жуманын ичинде келип калат достор. Ушинтип чала бучук болсо дагы эмени pre-trip inspection'ды бүттүк. Чарчадык, үйгө барып эс алалы, эртең жумушка чыгалы. Кийинки эфирден жолугуча сак саламатта болуңуздар достор.